Бул илдеттин мага тиешеси жок деген менен бул адаштырган ой коркунучтуу. Себеби республикалык СПИД борборунун маалыматына ылайык илдет өлкө аймагында жайылып жаткандыгы маалым. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнүнө карата Жалал Абадта жарандарды акысыз текшерүү акциясы өттү. Тестирлөөдөн өткөндөр 20 мүнөт аралыгында жыйынтыгын бере алышат. ВИЧ СПИД илдетинин өзүнүн туруктуу симптому болбойт. Бул башка оору менен коштолуп жамынып келген оору болуп эсептелинет. Себебин айтканыбызда биздин иммундук системабызды жабыркаткандыгына байланыштуу биздин симптомдору көбүнчө ич өткөк менен арыктап, табити жок болуп, жана узак мөөнөткө температура чыгып, ошондой мөөнөттөрдө клиникалык көрсөтмөлөр менен келип бизде анализ тапшырышат. Ошондо аныкталат. Жалал Абад облусунда ВИЧ-СПИДти жуктуруп алган 1285 адам каттоодо турат. Алардын ичинен 14 жашка чейинки балдардын саны 100гө жеткен. Акыркы 10 айда 94 адамдан илдет аныкталган. Дарыгерлер ВИЧ-СПИДти жыныстык жол аркылуу жуктургандардын саны өскөнүн, ага миграциянын таасири бар экенин белгилешет. Ошондой эле инфекция энеден балага жана кан аркылуу жугуп калуусу ыктымал. Жаңы табылган учурлардын бардыгын диспансерный көзөмөлгө алып, дарыгерлердин көзөмөлүндө тургандан кийин ал кишилерден ВИЧ илдети жукпайт. Азыр бизде Жалал Абадта статистика боюнча жыныстык жол аркылуу жуккандар 65,8% түзөт. Баягы ички тышкы миграция аябай көп болгондуктан ВИЧ илдетинин дагы өсүүсү азыр аябай көбүрөөк болуп атат. 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү. Жалал Абадтагы медициналык окуу жайлардын студенттерине конкурс өткөрүлүп, түшүндүрүү иштери болду. ВИЧ-СПИДке кабылгандарга дары-дармек медициналык жардам акысыз көрсөтүлүп, бейтаптарга жөлөк пул берилет. Аларга Жалал Абадтагы жергиликтүү бийлик тарабынан дагы көмөк көрсөтүлөт. ВИЧ илдетине чалдыккан энеден төрөлгөн балага карата жергиликтүү бюджеттен 428 миң сом акча каражаты ушу сүт азыктарын сатып алууга жумшалып келет. Жылдын аягында бюджет каралып жатканда бул суммалар такталып, кийинки жыл үзгүлтүккө учурабастан ошондой жардамдар берилип келет. Өлкөдө 1 ноябрга карата ВИЧ инфекциясына кабылып, расмий каттоодон өткөндөрдүн саны 12.039 жетти. Алардын ичинен 11.044 кыргызстандык болсо, калганы чет өлкөлүк жарандар. Быйылкы жылда Кыргызстан боюнча ВИЧ инфекциясына 819 адам чалдыгып, алардын 55% ооруну жыныстык жол аркылуу жуктуруп алганы аныкталган. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.